Быйыл мамлекет тарабынан өлкөнүн энергетика тармагына өзгөчө көңүл бурулуп колдоого алынууда. Бул тармактагы масштабтуу реформалардын бири энергетикалык коопсуздугун камсыздаган Камбар Ата 1 долбоорун ишке ашыруу болмокчу. Жакынкы күндөрдө кубаттуу ГЭСтин курулушу башталат. Азыр дамбага жол салынууда. Бул тууралуу президент өзүнүн маалымат сайттардын бирине берген интервьюсунда билдирди. Жакынкы арада платинага баруучу жолду өз күчүбүз менен бүтүрүүнү пландап жатабыз. Курулушка Казакстан менен Өзбекстан да кошулууга ниеттенүүдө. Азыр 3 тараптан 1 жылдан 2 жылга чейин техникалык экономикалык негиздеме иштелип жатат. Эгерде дагы бир инвестор кошулууну көздөсө, биз аны да эске алууга даярбыз. Бул ГЭС электр энергиясын пайдалануу үчүн зарыл. Суу Өзбекстан менен Казакстанга керек. Ошондуктан бул эки мамлекет курулушка инвестиция салса болот. Бул жерден жүрүш болот. Табууну аттууда. 2 жыл ичинде жолдорду, көпүрөлөрдү калыбына келтирүү жана куруу иштери жүрөт. Буга катар жумушчулар үчүн зарыл инфраструктура түзүлмөкчү. Энергетика министри Доскулбек Мурзаев бул ГЭСтин биринчи гидроагрегатын 8 жылдан кийин ишке киргизүү пландалып жатканын билдирди. Камбар Ата 1 бүтсө, Кудай буйруса, Кумтордон да чоңураак доход ар бир жылы түшүп турганга бизде чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул мега проект. Мындай айтканда мега проект. Ошон үчүн биздин кошуналарыбыз Өзбекстан, Казакстан кызыктар болуп бул проектке чогуу киребиз деп атат. Алар сууга кызыккан же башка кызыккан, бул экономически выгодно. Камбар Ата 1дин курулушу энергетика тармагынын топтолуп калган көйгөйлөрүн чечип тим болбостон, анын өнүгүшүнө да салым кошот. Буга байланыштуу быйыл 9 жаңы ГЭСти куруу пландалган. Өлкө жетекчилиги менен энергетика министрлиги да тиешелүү документтерге кол коюшкан. Эгерде бардык пландар аткарылса, анда Кыргызстан энергетикалык кубаттуулукту азыркыдан дээрлик 2,5 эсеге көбөйтө алат. Башкача айтканда, өлкөдөгү ГЭСтердин жалпы кубаттуулугу 11477 мегаватты түзмөкчү. Ол жетишпеген электр энергияны бузулуп эскирип бараткан ГЭСтерибизди баягы толук энергия чыгарбай алган убакта толуктоо үчүн Камбар Ата ГЭСтин кийинки этабы сөзсүз ишке ашышы керек да. Энергия секторду жаңыртууга шарт түзүү, каражат табуунун бул жакшы бир булагы да. Өлкө энергетиктеринин айтымында учурда Токтогул ГЭСи долбоордук режимде эмес, ирригациялык энергетикалык режимде иштеп жатат. Андыктан Камбар Ата 1 ГЭСин куруу зарыл дешет адистер. Башкача айтканда, кышында да, жайында да дээрлик толук кубаттуулукта үзгүлтүксүз иштөөдө. Бул өз кезегинде суу сактагычтагы суунун деңгээлинин төмөндөшүнө алып келүүдө. Натыйжада өлкөнүн энергия коопсуздугуна коркунуч жаратып жатат. Андыктан бул маселени чечүүнүн негизги жолу Камбар Ата 1 ГЭСин куруу. Чтобы был резерв мощности, чтобы... Камбар Ата 1ди ишке киргизсе, кышында кубаттуулуктун 25% көлөмүндө электр энергиясы иштелип чыгат. Ошондой эле суу сактагычка суу топтолуп, жаз, жай мезгилдеринде Кыргызстан жана коңшу өлкөлөргө суу кое берилет. Бул учурда Токтогул ГЭСте энергияны иштеп чыгаруу жогорулайт. Адистер президент Садыр Жапаровдун Камбар Ата 1ди куруу демилгесин колдошот. Энергетиктердин айтымында 30 жылдан бери ГЭСтин долбоору гана талкууланып, бирок реалдуу иш-аракеттер болгон эмес. Мы, ученые, обосновывали. Биз окумуштуулар канча жыл мурун эле өлкө энерго каатчылыкта экендигин айтып келгенбиз. Бирок буга чейин түрдүү себептер менен аны калыбына келтирүү иштери артка жылдырылып келген. Эми президент Садыр Жапаровдун кийлигишүүсү менен бул таңкыстыктан чыгуу боюнча реалдуу аракеттер башталды. Белгилей кетсек, Камбар Ата 1 ГЭСинин кубаттуулугу 1860 мегаватт. Ал жылына 5 миллиард киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгарат. Алдын ала эсептөөлөр боюнча дамбанын бийиктиги 256 метрде түзүп, ГЭСте топтолгон суунун көлөмү 5 миллиард куб метрден ашуусу мүмкүн. Анара Мамбеткадырова, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.